Саламатсыздарбы. Эмесе Геошунду программасы. Geçen günü Prezident Сооронбай Жээнбековтун төрагалыгы алдында туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин алдындагы өндүрүш жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин экинчи жыйыны болуп өттү. Анда президент коррупция менен күрөшүү шылтоосу менен тартип коргоо органдары жеке менчик ишканаларды улам кайра текшерип, айласын кетирип жатканы тууралуу айтты. Korrupsiya менен күрөшүүнү шылтоо кылып, укук коргоо органдары кээде ашача бизнестин иштөөсүнө негизсиз тоскоолдуктарды жаратканда айтылууда. Кээ бир учурда негизсиз оор чараларды колдонуп, ишкерлерди камакка алып жаткандыгы тууралуу кооптоолор, кайрылуулар түшүп жатат. Көмүскөдө иштеп жаткан бизнести легалдаштыруунун ордуна фискалдык органдар ак ниет иштеп жаткан ишкерлердин негизсиз текшерип, айып пулдарды салып, жана аванс төлөмдөрүн талап кылуу деген да даттануулар бар. Президенттин айткандарын тастыктагансып, депутат Рыскелди Момбеков бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында Акнет интернет компаниясынын мисалын келтирди. Ал мамлекеттен бир да тыйын албастан өнүгүп келаткан. Бирок мындан 1,5 жыл мурда ага мамлекеттик текшерүү келип, алгач банк эсебин камакка алган, андан соң ишкананын президенти Кубан Ажимудиновду дагы камакка алды. Ал кезде эсеби камакта ээс эркиндиктеле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аз келгенсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетиштир. Өлүп кетиштир. Мындача айтканда кирешесине кирип кетишкен. Пойласына кирген, дойласына да кирип алганда. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберуүнө менден өтүнүштү. Бизнес ушундай куугунтукка алынып жатканы тууралуу кечээ күнү өндүрүш жана ишкерликти өнүктүрүү комитетинин жыйынында эл айлык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков дагы билдирген. Анын айтымында мындай текшерүүлөрдөн мамлекеттик тартип коргоо органдары гана утат. Анткени жеке ишкерлер кайда кайрылса дагы утулат. Текшерүүчүлөр болсо депозиттик эсепке миллиондогон сом төгөт. Ал төлөбөсө аны көп учурда камакка алып коюшат. Камакка алып коюшат дагы ошондо бизде азыр ушундай болуп калбадыбы, бирдеме болсо эле камакка алабыз. Анан камакка алганда эми кысым басым жасаган ыкмалар көп. Ошолордун жыйынтыгында албетте көп учурда ишкер төлөйт. Ошол акчасын төлөйт. Кайра эле атайын эсеп аркылуу депозиттик эсепке түшөт. Анан укук коргоо органдардын баягы жыйынтыктары жакшы чыгат. Мына ушунча акча түштү деп. Же болбосо ошолорго баш ийбей сотко кайрылса, сотто дагы көбүнчө учурларда адилеттүүлүк таба албайт. Ошол эле Акнеттин мисалын алсак, биринчи текшерүүдөн кийин ал төлөнбөй калган салык катары Финполго былтыр январда 150 миллион сом төккөн. Бирок негиздөөчү документтерди ала алган эмес. Ал бул акчаны төлөгөндөн кийин ага ошондой эле максат менен башка тартип коргоо органдары да келген. Ажимудинов төлөбөй койгон. Натыйжада ал май айында камакка алынып, азыр СИЗОдо сот күтүп отурат. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку Мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиялардын баасы жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге киришпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти. Мындай тартип орногондон кийин күч колдонуучу органдар азыр өлкөдөгү эң ийгиликтүү ишкерлерге айланып калды. Алар кайсы болосун ишкерди кандай болосун шылтоо менен текшерип, каалагандай акча өндүрө алат. Текшерүүгө мораторий салынганында алар тоготуп койбойт. Маселени бийликтин кайсы деңгээлинен уруксат алынганы гана чечет. Мамлекеттин кызыкчылыгына жашынып алып, алар өздөрү да байып жатат. Мындай абал мамлекеттин өзү үчүн өтө коркунучтуу. 19-кылымда Карл Маркс капитализм шартында мамлекетти бюрократтар менчиктештирип алган деп айтса, 21-кылымда Кыргыз мамлекетин тартип коргоо органдары менчиктештирип алгандай. Алар өздөрү мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо үчүн түзүлгөн, бирок мамлекеттин денесине жабышып алып, мамлекеттин да, ишкерлердин да канын сорууда. Мамлекет алар үчүн жөн гана шылтоо. Ошондо саламат алыңыздар.